Кудайдын чакырыгы 2 август. Ар бирибиздин жашообузда күнүгө өзгөрүүлөр, жеке жашооңузда ар кандай кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр, келишпестиктер, ар тараптан басмырлоо, финансы маселелери, чыгуу жолу жоктой көрүнөт. Туңгуюкка келип калгандай болобуз. Бирок жол бар. Иса Машаяк айткан: "Мен жолмун." Күнүгө болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн арасында таптакыр өзгөрбөй турган нерсе бар. Ал кебелбестен тура берет. Кандай деп ойлойсуз? Эмне эч качан өзгөрбөйт? Кудайдын табияты өзгөрбөйт. Ал эч качан өзгөрбөйт. Ал кечээ, бүгүн жана түбөлүккө ошол бойдон. Муун алмашкан сайын аларга ылайыкташып, жаңы муундун талаптарына ылайыкташып өзгөрүп кетпейт. Кудай өзгөрүлгүс. Кудай өзүнүн ыйыктыгында өзгөрүлгүс. Биз анын ыйыктыгынын алдында күнөөкөрбүз. Анын талаптарына ылайык келе албайбыз. Ошондуктан ар бирибиз Кудайдын ырайымына жана боорукердигине муктажбыз. Анын кечиримине муктажбыз. Ошол себептен Иса Машаяк жерге келип, айкаш чыгашта биздин күнөөлөр үчүн азап тарткан. Ыйык курмандык аркылуу биз өзгөрүлгүс Кудайдын алдында акталдык. Андай болбогондо Кудайдын ыйыктыгынын алдында өрттөнүп кетмекпиз. Кудайдын сот күнү жакын. Ал сот күн кимдер үчүн коркунучтуу? Исанын ыйыктыгын кабыл албагандар үчүн өтө коркунучтуу. Ал эми аны жүрөгүнө кабыл алып, күнөөлөрдөн кечирим алган адамдар сот күнүнөн коркпойт. Өзгөрүлбөс Кудайдын сунган колун түртпөй, кечиримин кабыл алгандар көп болсо экен.